Зомбулук үй бүлөлөрдү бузат жана эч качан көйгөйлөрдү чечпейт. Эгер сиз ачууланып, тынчсызданып же кыжырданып жатсаңыз, бул кадыресе көрүнүш. Мындай сезимдериңизди үй бүлөңүз менен бөлүшүңүз, бирок аларга каршы колдонбоңуз. Сиз балдарыңыз үчүн үлгүсүз. Аларга кандай үлгү көрсөтөсүз? Камкор, боорукер жана түшүнүү мамиле кылып, зордук, зомбулук үй бүлөдө кадыресе көрүнүш экендигин өзүңүздүн мисалыңызда көрсөтпөңүз. Ата-эне бири-бирине кандай мамиле кылса, балдар да өз жубайларына ошондой мамиле кылышат. Эмоцияларыңызды, алардын келип чыгыш себебин түшүнүңүз. Алар сизди башкарбай, сиз аларды башкарыңыз. Зордук, зомбулук бул сиздин өз эмоцияңызга ээ боло албаганыңызды билдирет. Үй бүлөңүздү бузбастан сүйүү жана бири-бириңизди түшүнүү жаратыңыз.